Биз топ ойногондо ар бир бала 100 сомдон ортого чогултабыз. Ошол акчаны ар бир партияга болуп ойносок арам болуп калбайбы? Негизи ойногондо мелдешке акча коюу болот. Эгерде бир тарап, мисалы айталы, Келечек менен Алга деген команда бар, эки команда. Келечек командасы коет, мисалы, белекти. Эгер биз уссак, эчтеке албайбыз. Силер уссаңар алып кете берле деп койгон болсо, боло берет, бул адал. Же болбосо үчүнчү тарап келет. Мисалы айталы, биз ойнобогон, биз сыртта карап көрүүчүлөр, биз уюштурат экенбиз дагы. Кана Алга менен Келечек экөөңөр жарышкыла, биринчи орунга биз 20 000 сом берели. Экинчи утулгандарга 10 000 сом берели деп мелдеш байга койгон болсо, бул адал үчүнчү тараптан. Ал эми ар бириңиздер айталы, айрда бир 50 оюнчу бар. 50 оюнчудан 100 сомдон жыйнап, анан ошону кайра ортого коюп, кимиз устса утуп кете беребиз дей турган болсо, анда бул шарият боюнча болбой калат. Туура эмес. Жарабай калат бул. Болбойт. Баягы мелдешти айтпадыкпы? Так кесе. Эки команда боло турган болсо, эки команданын бир командасы мелдешке белек берип, экинчи команда кой болсо, утса булар койгон белекти алып кетет, утулуп калса, булар эчтеке албай турган болсо, демек ал болот адал. Же болбосо экинчи жообун айтпадыкпы? Үчүнчү тарап койсун деп. Үчүнчү тарап кое турган болсо, анда адал, кимис утса ошол алып кете берет. Эң негизгиси, жана 50 оюнчу болсо, 50 оюнчу тең ар бири акча берип, 100 сомдонбу, 200 сомдонбу, же 500 сомдон бере турган болсо, бул таптакыр болбойт. Футбол болсун, волейбол болсун, кандай оюндун түрү болбосун, шарият боюнча болбой калат. Эки тараптын да жыйынтыктайбыз, бирөөсү коюш керек. Же булар оюнчуларга тиешеси жок эле. Үчүнчү ойнобогон эле тарап белекти тегин коюп бериш керек. Кимиңер уссаңар мынча беребиз, тигиңер уссаңар мынча беребиз деп.